Aşıkmın nece kaşına, dünyada barı jakşıdan. Kayılmın nece yaşına, o kayılmın nece yaşına. Салам сүйүктүү достор. Алгач Москва Ситиде эзилип бүттүм ыры менен белгилүү болуп, андан соң Жакшынам аттуу автордук чыгармасы менен секелек кыздардын эле эмес, эжекелеринин кошо жүрөгүн ооруткан, көз күйдүргөн бойдок ырчы мырза Толкунбек Курманбеков бүгүн атайын Москвадан келип маек берип атат десек болот. Алдыда сиздерге кызыктуу маек тартуулайбыз деген ойдобуз. Толкунбек, кандайсыңар? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Шүгүр. Ыр жаздырып, клип тарттырып жүрүпсүз да, чыгармачылыкка аябай билектүү киришкен көрүнөсүз. Эми Кудайга шүгүр болуп атат, акырындан эле, акырындан иштеп атабыз чыгармачылыктын үстүнөн. Ошол Кыргызстанга келгенибиздин себеби дагы негизи ушул эме болду. Клип тартканы келдик. Буюрса, ошол негизги максат клип тартып, кайра Москвага кетмей. Кайра кетесиз. Ошол алдыда айтып өткөн Жакшынам ырыңыз кантип жаралып калды? Жаралуу тарыхы чындап эле өзүңүздөн улуу айымды сүйүп калып жаралдыбы? Кандай бул? Негизи Жакшынамдын жаралганы жашырбай айтыңызчы мындай. Өтө кызык болгон негизи чындыгында эле. Москва шаарында Анзират Тасмаева деп эжебиз бар. Рыспай Абдыкадыровдун досунун кыздары. Ошол эжекемдер менен олтуруп анан тамашалап ырдап калгам. Ошол эжелериме ырдап олтуруп анан жакшынам деп ырдап отуруп анан ошол Анзират Тасмая деген эжекем кагазды алып келе кал. Эле урушканы карап, эмне деп атасың деп анан мен айтып турдум. Эжем жазып атты, кээ бир сөздөрүн оңдоп атты. Анан негизи эле бул кайырмасы мага таандык, обону да мага таандык. Анан текстин негизи Гүлзат Кудайбердиева деп акын эжебиз, Баткен областынын. Ошол эжебизге таанык негизги тексттин негизи. Негизи сүйүү жашка карайбы? Сүйүүдө жаш маанилүүбү же анча деле роль ойнобойбу? Билбейм, эми андай нерсе биздин башыбыздан өтө элек чындыгында. Андай нерсеге негизи көз карашыбыз билбейм чындыгында. Нейтралдуу. Эми чыныгы сүйүү болсо, сүйүү жашка карабаса керек. Келиңиз анда ошол ырыңызды сураналы. Жакшынам ырыңызды аткарып берсеңиз. Сөзү Гүлзат Кудайбердиева эжебиздики, акын эжебиздики. Обону кайырмасы мага таандык. Бардык Кыргызстандагы кашык апкара эжелер үчүн арналып. Жактырбай сиздин башканы, мен болдум сизге ашыккан. Капарга илбей жашыңыз, тартылам эже тартылам. Издеген көптөн сапаттар, байкатпай сизден табылды. Тымызын тиктем жүрөккө, салдыңыз эже жалынды. Жакшынам ой жакшынам, ашыкмын эже кашыңа. Дүйнөдө бары жакшыдан, кайылмын эже жашыңа. О кайылмын эже жашыңа. Жакшынам ой жакшынам, жүрөккө тумар тактың ай. Алып бир кетсем айылган, ат энем болот каршыда. О ат энем болот каршыда. Күнү жок мендик сүйүүдө, ашыктык отун жандырган. Жараткан менден сиздерде, күнөөнү коем тагдырга. Тагдырда айла жок экен, жазылган ушул бешенде. Арнадым сүйөрүмдү, жакшынам ушул эжемне. Жакшынам ой жакшынам, ашыкмын эже кашыңа. Дүйнөдө бары жакшыдан, кайылмын эже жашыңа. О кайылмын эже жашыңа. Жакшынам ой жакшынам.
Жүрекке тұмар тақтың ай, алып бір кетсем айылған, ат-енем болот қаршыда, о ат-енем болот қаршыда. Күні жоқ мендік сүйіді, ашықтық отын жандырған, жаратқан менден сіздерді, күніні қойым тағдырға. Тағдырда айла жоқ екен, жазылған ұшыл бешенде, арнадым сүйірімді, жақшынам ұшыл ежеме. Жақшынам, ой жақшынам, ашықмын неже қашыңа. Дүйнөдө бары жақшыдан, қайылмын неже жашыңа. Ол қайылмын неже жашыңа. Жақшынам, ой жақшынам, жүрекке тұмар тақтың ай, алып бір кетсем айылған, ат-енем болот қаршыда, о ат-енем болот қаршыда. Жақшынам, ой жақшынам. Ай баракелде, бар болуңуз, кол чабуулар, кол чабуулар. Булыр менен биленбеген мен канчалаган эжелердин бир жүрөгүн бир ойготтуңуз десек болот го. Мындай комментарийлерди жазган эжелер көп болуш керек булырдын астына, видеосунун астына. Жок, негизи комментарийде эмес, жашоодо эле мындай эжелер көп коштоп жүрөт. Эжелер көп коштоп келет, ооба. Москвада дагы кичине бир аз концерттерди койдук Москвада. Ошондо эжелерибиз келди. Көбүнчө эжелерибиз келди. Демек, күйөрмандарыңыздын басымдуу бөлүгү мындай эжелер түзүп атыптыр да. Негизи улуу кишилер көп. Улуу муун, Улуу муун. Абдан жакшы. Анан кыргыз шоу бизнесиндечи кайсы эжелер жагат? Негизи мени көргөндө эжелер күлүп турат негизи. Ооба. Сизде элечи күлүп турат. Мен анча деле эже эмесин айтып коеюн. Бирок жакшы анча деле эже эмес кезде эле. Тамаша. Билбейм эми, бирисин айтсам бириси таарынат негизи. Бардыгы эле кичпейил. Бардыгы кичпейил, жакшы инсандар, эжелер негизи. Бириси жакшы деп айта албайм чындыгында. Бардыгына эле ден соолук каалап коебуз. Мүмкүнчүлүк болсо да мындай кимиси менен дуэт ырдагыңыз келет. Аябай. Сиз анча деле эмес окшойсуз. Эми сурап алайын. Кандай десем, Эми чыгармачылык байланышта дегеним да. ооба, мүмкүнчүлүк болбошу мүмкүн эмес деп ойлойм. Мүмкүнчүлүк ар бир жерде бар. Бирок мүмкүнчүлүктү жарата албаган адамдар бар го дейм. Анан билбейм эми. Ойлонуп көрбөпмүн, чындыгында ойлонуп көрбөптүрмүн. Бардыгы менен дуэт ырдаганга даярмын эми, эме кылса. Бул суроону бербесек болбойт. Анан жүрөгүңүздүн ээси барбы? Жүрөгүмдүн ээси көп дейм, өтө көп. Тамаша. Жүрөгүмдүн ээси бул сыр бойдо эле калсын негизи. Это личный, не публичный дейт ошондой. Ооба. Канчалаган кыздар күтүп атат азырчы ушул суроонун жообунчу? Билбейм, мен ойлойм, кыздар жактырса мен эмес, чыгармачылыгымды жактырат го деп ойлойм, чындыгында. Ооба. Анонс катары алдын ала ошол автордук чыгармаңыздан кыскачабы аткарып бербейсизби? Жакында Москвага келгенче Екатеринбург шаарына тойго заказга бардым. Анан ошол жака барганда жаңы бир чыгарма пайда болду. Автордун чыгарма, сөзү, обону да өзүмө таандык. Ошол чыгармадан бир куплет аткарып берем да.
Saptan qarab сүрөтүп жылмайып мага күлөсүң кызыл гүл кармап колума жете албай сага жүдөдүм аттың бир сонун бурулкан таптым мен кыргыз улуттан аттыңа затың жарашкан сүйдүрүп койдуң бурулкан Жаныңа келип жактырдым сүйлөшүп сүйүү тагдырын кармагым келип колуңдан уялып сенден тартындым кармагым келип колуңдан уялып сенден тартындым аттың бир сонун бурулкан таптым мен кыргыз улуттан аттыңа затың жарашкан сүйдүрүп койдуң бурулкан Ой, баракелде. Канчалаган бурулкандарды мактап калган экенсиз да. Бул чыгарма менен. Негизи биринчи кечирим сурайм. Кече да бир аз бир жерге жакшылыктарга барып тамак озоруп калыптыр. Ошого Бурулкан деп ырдын аталышы бурулкан ошондо? ооба, бурулкан десе болот. Ырдын аталышы бурулкан. Эми ырдын маанисин эле түшүндүңүздөр да. Ооба, түшүндүк. Анан бул ырдан кийин сурабай кетпесек болбойт да. Кандай кыздар жагат? Кандай кыздар? Орчунду сурап экен. Чындыгында. Кыялыңыздагы эми жубайыңызды дейли, кандай элестетесиз? Кандай талаптарга жооп бериши керек сиз үчүн? Мен үчүнбү? Негизи бардык эле адамдарга окшоп мен айта бербейм, кээ бир адамдар бардык деп айтпайм, мен кээ бир адамдар айрым. Ыймандуу болсо, анан дагы эмне дейт? Ыймандуу болсо сулууна деле карабайм деп коет го. Мен андай эмес. Сулуу татынакай, чырайлуу, келбеттүү, өзүмө окшогон адам болсо. Өзүндөй сулуу болсо дейт. Өз негизи чубак ажы да айтат го. Сен кандай болсоң ошондой айым туш келет депчи. Өзүмдөй эле айым туш келсе мен ыраазымын. Сүйүүсүн ардаган кыздар деле көп болсо керек. Чаман интерес кармап атасыңбы? Ой, суроо болуп. Жок эмес болсо керек мисалы. Бар да. Болушу мүмкүн. Мисалы азыр интернет деген бар, Инстаграмдан деле жазып, WhatsApp дегендерден. Барып албаса дагы да мисалы. Балким келип алгандар да бардыр, сиз кайдан билесиз? Мына өзүңүз айтып атасыз. Тамаша, негизи сен тамаша көй балам. Буга чейин дагы негизи Эрмек Турбаев агайыбыз тамашада да ойногонмун. Биринчи «Не москвичи» деген командада ойноп, андан кийин ал командабыз тарап кетип, кайра өзүм базар жок деген команда түзүп чыгып, тамашада ойноп, Эрмек Турбаев агайыбыз көптөгөн жардамымды берип, колдоп турат азыркыга чейин.
Учурдан айтып кеттим, мен тамаша коюмун деп, тамашада ойнойм. Ошол эле эзилип бүттүм ыры. Москва Ситиде ырдаган видеоңуз аз күндө эле миллион көрүүчү чогултуп. Ошондо сиз эзилип бүттүмдү популярдуу кылдыңызбы же эзилип бүттүм сизди популярдуу кылды? Кандай болду? Мен ойлойм эми Эмне болуп ырдап калдыңыз негизи эле ошол? негизи Абдулла Калмуратов дос балам болот. Жакшы бала, жөнөкөй бала. Мындай элге көп салым кошот. Жакшы бала аябай негизи. Анан ошо Абдулланын досу мен досторубуз менен Москва Ситиге мен метрого киргени баргам. Анан дос балабыз бир жактан келгенде анан досум ушунча келди, гитараң жаныңда, бир ырдап берип коеюн деди. Ага чейин ырдабай келатканда каталанып. Москва Ситинин алдына келгенде метродон түшүп кетип аткан, машинадан түшүп метрого чөөрдү, анан досум менен бир ырдап берип койбойсуңбу деп. Болду досум деп, анан ошол эзилип бүттүмдү ошол күнү түнү жаттагам да негизи. Ал эзилип бүттүмдү эми Улан деген агам бар Москвада, аккордеонист. Түндө жөнөтүп калды саат 1 чамасына, Толкунбек ушул ырдап көрсөң аябай сонун экен деп. Ага чейин Бекжан шашылык жасап ырдаган экен да, бир жумадай болгон экен чыкканда. Анан 28 000 просмотр болгон экен. Анан ошол түнү эле жакты да негедир мага. Анан ошол түнү жаттап, анан эртеси ошо досума ошону ырдап бердим. Анан мен видеого тартатканымды билген эмесмин да. Абдулла деген ошол Абдулла Калмуратов досум байкатпай эле тарткан экен негизи. Анан байкабай сөгүнүп алган жерим да бар ал жерде. Ошо учурдан пайдаланып өзүбүздүн элибизден кечирим сурап кетейин, ошол сөгүнгөн үчүн барыңыздардан кечирим сурайм. Билген эмесмин чындыгында. Анан ошол жерден ырдап метродо кетип атып эле Абдулла досума жаздым. Досум мага жөнөтчү депчи. Анан жөнөттүм мага WhatsApp'тан. Сразу эле Instagramга метродо кетип атып киргизгем. Сөгүнгөн жерим бар эле, аны алмалда видео монтаж кылган деле билбейт болчумун. Анан кыркпай эле киргизип койдум да аны. Кыркпай эле киргизип койдум. Күтпөгөнсүз мындай көрүүчү эмес андай нерсени. Эми Кудай көз ичкен го. Кудай таалам берем десе берет экен. Анан ошол 5 саат турат деп киргизгем Instagramга. Дагы деле элек сөзүмө турбатын көчүргөн жокмун. Канча көрүүчү болду Instagramдан? Instagramдан билбейм, чындыгын азыр карап көрбөйм. Видео көбөйүп кеткен сайын көрүп карабай элесиз. Карабай элем. Анан Бекжан Темирхан ошол эзилип бүттүмдүн автору деле. Алыр Толкунбек ырдабаса деле хит болмок деп айтканы бар да. Анан буга сиз кандай ой айтат элеңиз? Анан экөөңүздөр мындай жашоодо көрүшкөнсүздарбы? Бүгүн көрүштүк дейм. Негизи Бекжан жашоодо жөнөкөй жакшы бала. Анан Бекжанга учурдан пайдаланып мен деле ыраазычылык билдирмекмин. Рахмат, ушундай сонун чыгарма чыгарыптыр. Ал Толкунбек ырдаса деле, ырдабаса деле хит болот деген сөзүн эми кандай десем, мен ырды хит кылдым деп айтпайм, бирок ыр мени хит кылды деп айта алам. Ыр мени хит кылды деп айта алам. Эми бирок мындай деле хит болуп кеттим деп айтпайм, бирок эми кичине болсо да элге таанытты да ошол эзилип бүттүм чыгармасы. Ошол ыраазычылык билдирем Бекжанга, ошол ыраазычылык эле билдирем негизи. Башка эч кандай эме деле болгон жок. Наоборот, молодец Толкунбек жакшы деп жакшы сөздөрүн айткан. Москвада канча жылдан бери Москвадасыз? Эмне жумуш менен алектенесиз ал жакта? Армиядан келип эле военныйда иштейм дедим, бирок ага бир аз каршы болду үйдөгүлөр. Анан Москвага кеткенге туура келди. Москвага барып көйлө жумушта иштедик. Эми айтпайм, мен стройкада иштедик, дворник болуп иштедик. Эми биз иштеген эми адал эмгектин уяты жок да. Ооба. Жок, негизи уя албайм, эми көйлө жумушта иштедик. Биз иштебеген жумушка албадык окшойт. Ооба. Ырдап дагы жүрчүсүз. Ооба, ырдайт болчумун. Жакшылыктарда.
Алгачкы бул жакшынам ошондо сиздин алгачкы обонуңузбу же буга чейин дагы бар беле оңдо? Буга чейин дагы бир ырым бар. Эми мен ырларым интернетке бере элекмин буюрса. Эми жакында иштешип атабыз буюрса. Чыгармачылыктын үстүнөн буюрса аракет кылып атабыз. Ушул күтүлбөгөн жерден келген белгилүүлүк дейбизби? Сизди өзгөрткөн жокпу? Балким сырттагы адамдарга мен өзгөргөндөй сезилгендир мен чындыгында. Эми кандай десем, өзгөрүш болот, албетте. Өзгөрүү болот. Бирок жана элдер, досторум, мисалы үчүн сырттагы башкаларга мындай текебер көрүнүп калсам керек го дейм, бирок андай эмес. Мурдагы Толкунбек кандай болсо, азыр деле ошол эле бойдон. Жана мен деле ошол бойдомун деген чыгармаларга. Абдан жакшы. Сизди ушунча чакырганга жараша ырдатып калалы. Келиңиз. Бир дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Андан ары маегибизди уланталы. Автордук чыгарма аткарып бересизби же кандай? Ошол Москва Ситидеги Бекжан Темирхан досубуздун Эзилип бүттүм аттуу чыгармасы болсун. Мейли, келиңиз. Кантсе да ошол чыгарма биздин элге таанытып, элге чыкканга себепчи болгон. Туруп ырдаса болобу? Ал ырды туруп ырдаш керек. Агарып аткан таң мелең сен, жашоодон тапкан багым элең сен. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм. Ай, эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр, сагындым өзүңдү гүлдүм. Ай, эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр, сагындым өзүңдү гүлдүм. Толкунбек мырза, биз билгенден музыкалык билимиңиз жок да? Анан ушул талант кимден өткөн өнөр сизге? Музыкалык билимим жок. Мен билбейм, эми атам деле ырдаган, апам деле ырдайт. Эми билбейм негизи. Мындай тай журтуңуз, ата журтуңуздан мындай ушул жаатта бир эмгектенгендер жүргөндөр же жокпу? Негизи биздин үй-бүлөдө негизи чыгармачылык менен мындай ырдап жүргөн инсандар жок негизи. Анан бирок бардыгы эле жакшы ырдайт. Эл алдына чыкпай, көмүскөдөгү эл ичиндеги эле таланттардан экен да. Эл ичиндеги таланттардан, ооба. Өзүңүз негизи ошол кайсы жердин кулунусуз? Ата-энеңиз, бир туугандарыңыз ушул жөнүндө жалпылап айта кетсеңиз. Мен Жалал Абад областына караштуу Базар Коргону шаарынын Көк Алма айылынан болом. 6 бир тууганбыз негизи. Апам бар. Атам каза болуп калган 2006-жылы. Анда мен 8 жашта болчумун. Ошол Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Ушундай. Маектин башында Кыргызстанга клип тартканы келдим деп айттыңыз да, кайра Москвага кетейим депчи. Кыргызстанга биротоло келип эле ушул чыгармачылык менен алектенсем деген ойлор жокпу? Буюрса ойлор бар, албетте. Клипти тартабыз, кайра келип Кыргызстанда кенен чыгармачылыкта дагы иштейбиз деген Алдыдагы жылдарда, буюрса алдыдагы жылдарда үмүттөр бар. Ырчынын негизи баягы ошол ырчылыкка киришип аткан учурунда дейбизби, продюсер өтө маанилүү да. Сизде продюсер менен иштешүү пландарыңыз барбы же уже иштешип баштадыңызбы? Болсо кандай талаптар менен? Продюсер сунуштар түшүп атат негизи, сунуштар түшүп атат. Ойлонуп, элдешип, бири-бирибизге туура келсек, буюрса продюсер менен иштешейин деген үмүттөр бар. Бул шоу бизнеске негизи эле аралашыш үчүн
акча керектелет, каражат. Сизде ушул жагынан кандай? Өзүңүз эле каржылап киришип атасызбы азыр? Ошондой десе дагы болот. Өзүңүзгө өзүңүз спонсорсуз. Ошондойбу? Ошондой десе да болот. Анын Москвада, ал жакта деле бизде баягы кыргыздар көп эмеспи, мекендештерибизчи. Анан жакшылыктар көп дегендей. Ал жакта деле тойлорго чыгып, баягы ырдап турсаңыз керек. Анан сыр болбосо канча ставкаңыз? Жок. Аны айта албайм чындыгында. Бирок тойлорго чыгып жүрөбүз. Кыргыздын жакшы кызматтарында, жакшылыктарында кызматтабыз буюрса. Ошол. Эми ставканы чын айтсам айта албайбыз. Эми кандай дейсиз? Ар кимдин шартына карайбыз, бардыгын шартына карап чыгабыз ошондой. Сиз нааразы болбогудай, алар да нааразы болбогудай ортодо. Ооба. Болот экен да. Россиянын дагы бир нече шаарларын кыдырып, гастролдоп дагы келдиңиз окшойт. Ооба, Сагын Эргешев досум болуп айланып келдик. Москва шаарынын көп шаарларга бардык. Концерт коюп келдик. Мекендештер менен көрүшүп, амандашып, жакшы сонун болду концерт. Москвада концерт бердиңиз да? Кандай болду? Өзүңүз күткөндөй эле болдубу? Эл кандай келди? Ооба, Москвада чай концерт бердик. Аябай сонун болду. Ойдогудай. Элдер Москвада мекендештер келди, колдоду. Ыраазычылык билдирем мени колдогон мекендештерге. Сонун болду. Ойдогудай. Жогоруда айткандай улуу болду. Улуу болду. Ооба. Улуу. Ыраазычылык билдирем. Рахмат. Буйруса Кыргызстанда дагы койсом деген ойлор бар. Кыргызстанда эми буйруса. Ооба. Алдыдагы жылдарда. Буйруса алдыда. Анан жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, баягы досторум кээ бирлер сырттан караган адамдарга дейсизби, бой көтөргөндөй көрүндү депчи. Сизге дагы кээ бир адамдардын мамилеси өзгөрдү? Кандай? Андай нерселер болбой койбойт го дейм. Ар бир адамдын башында бар андай нерсе. Эми мен үчүн өзгөргөн адамдарга ошол эле ойдонмун. Мени өзгөрдү деген адамдарга мен дале ошол бойдонмун. Ошол бойдон кала берем. Толкун болуп жаралсам, толкун бойдон кетем. Анан бул жактан дагы концерт коюп барган, мисалы, шоу-бизнес өкүлдөрүнүн концерттеринен да көрүп калып аттык сиздичи. Ушул баягы эзилип бүттүм деп ырдап чыкканыңыздан кийин ошону чакыра баштады же мурда деле барып ырдап турчу элеңиз? Жок. Быйыл барганда чакырып атты агаларыбыз, кел укам. Эми кандай десем, бир жагынан мынтип жакшы сөзүн айтып чакырып, жана укам молодец, ийгилик деп, ийгиликтерин айтып, концертине барып, коштоп, ырдап берип элдерге, мекендештерге. Сонун болду быйылкы концерттер аябай көп болду негизи Москвада. Ошол. Сен мени сүйө албадың деген чыгарманы жөнүндө сурагым келип атат. Ким сүйө албай койду да? Анан эле жалпы ушул чыгарма автору ким? Сен мени сүйө албадың деген чыгарманын негизи Оону мага таандык. Тексттин негизи Гүлзат Кудайбердиева акын эжебизге таандык. Кайырмасында өзүмдүн карындашым Тайкемдин кызы Мыскал Адилхан кызы деп гитара чертет. Ошол карындашымдагы кайырмасына салым бар. Ошол негизи. Анан сен мени сүйө албадың дегендин негизи сүйө албаган адам болгон. Ошондо сүйбөй кетти. Сүйдүрө албай калып кеткен деби? Азыр өкүнүп атса керек бир окуя. Билбейм, чындыгында эми. Балким. Көп болду ал сүйө албай кеткенине. Өтө көп болду. Анча деле эмес экен да. Анча деле сүйүү эмес экен. Негизи ошол сүйүү деп атабыз да жанатан беричи. Сүйүүнү сиз кандай сүрөттөйсүз? Негизи сүйүүнүн формуласы жок дейт. Формуласы жок. Сүйүү бул сүзүп өтү деңизден деп коелу эле.
Эми сүйүү деген, сүйүү бул ар кандай нерсеге бөлүнөт. Мекенди сүйүү, ата энени сүйүү, бир тууганды сүйүү. Бул сүйүүсүз жашоо кызыксыз болуп калат. Сүйүү менен жашоо кызыктуу да. Сүйүүңүзгө жетиңиз, ал сизге жетсин. Толкунбек мырза, чоң рахмат. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, маек берип, болгондо да кызыктуу, анда дагы алгачкы ирет. Бар болуңуз, дайыма чыгармачылыгыңыз атыңыздай болуп эле толкундап турсун, бийиктиктерге жетиңиз. Чыгармачылыкта дагы бир чоң ашууларды ашыңыз. Жалаң ийгилик коштосун сизде. Сизге эркин микрофон берели. Ушул элге жакшы бир каалоо тилектериңиз. Рахмат, сиздерге чоң рахмат ушундай күндүн ыстыгына карабай чакырып, колдоп коштогонуңуздарга. Чоң рахмат. Биринчиден элибиз аман болсун. Эч качан оорубаңыздар. Вирустан эсен аман кутулуп кетели, күч бирдикте дегендей. Алыстагы мекендештер аман болуңуздар. Мекенге эсен аман кайтып келиңиздер. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү ырма эгибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.